Кээде ичиңден чыккан үн сен ойлогондой жөн эле ой эмес. Балким ал берилген азыркы эскертүүдүр. Бул окуя миңдеген жүрөктөрдү ойготкон, ойла бабалар айткан бир окуя бар. Болгон окуялардан сабак алалы. Ичиңде сүйлөгөн үндү уккансыңбы? Ал напсиби же жүрөгүңө келген эскертүүбү? Кээ бир үндөр кулак менен угулбайт. Алар жүрөккө сүйлөйт. Эмесе нетист жаңыртып угалы. Бисмиллахиррахманиррахим. Илхам берген напси, нафс аль-мулхима. Бул Аллахтын ээсине илим жана ашык берген напси. Илхам бул жүрөккө Кудайдан берилген маани, маңыз дегенди билдирет. Мулхима напсиге жеткен адамда илим, чынчылдык, ишипейилдик, айкөлдүк, сабырдуулук, шүгүрчүлүк сыяктуу касиеттер пайда болот. Бул напси момундар арасындагы илимдүүлөрдүн руху деп айтылат. Мулхима напси, напсинин терс күбүр шыбырларынан кутулуунун учунда жайгашкан. Ушул себептен улам аллавама напсисине ооп кетүү коркунучу бар. Аллах эле сактан болсун. Куранда Аллах Таала Шам сүрөсүнүн 9-10 аяттарында айтат: Астагфируллах, напсисин күнөөлөрдөн тазарткан адам сөзсүз жамандыктан кутулуп үмүтүнө жетет. Ким аны күнөөлөр менен жаап жашырса, албетте зыянга учурайт. Аллах сактан болсун. Демек, напси сүйлөп берип атат. Биз ушул китепте улантып атабыз. Биринчи деңгээлдеги напси нафс аль-амара болчу, буйрукчул, өкүмзар напси. Экинчи деңгээлдеги нафс аль-лавама, жемечил напси. Эми биз үчүнчү деңгээлдеги нафс аль-мулхима, илхам берген напсиге келдик. Анан дагы улантабыз. Аллаху акбар. Бул жерде ойла бабаларыбыз менен болгон окуялар ичиндеги напсинин үнү менен сүйлөп айтып берип атат. Бул баяндар. Астагфируллах. Аллах разы болуп өз разы кылсын. Алхамдулиллах роббил аламин. Ва ла акибату лил муттакин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин набийина Мухаммад ва алейхи ва сахбихи ажмаин. Я архамар рахимин. Өзүңө чекишүүлөр мактоолорду айтабыз. Эки дүйнө бактылуулукка жеткизген илим берип, Аллахым өзүң пайдалуу илим берип, өзүң разы болуп, өзүң разы кыл. Амин. Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад ва али сайидина Мухаммад. Язалу хан Мухаммадан саллаллаху таала алейхи ва саллям би махвахлуху. Балам, дейсиңби? Бул үндөн улам башымды китептен көтөрдүм. Алгач түшүнгөн жокмун, балким жакшы укпай калгандырмын. Анан түшүнбөгөн абалда жанымда отурган кемпирди карадым. Ал жылмая, колун созуп дагы бир жолу сурады. Балам, жейсиңби? Жооп берген жокмун, себеби дале өзүмө келе элек болчумун. Жок, дебейм дегенди билдиргендей башымды гана чайкадым. Башка эч нерсе дей албадым. Башым маң болуп турган. Китеп улам барган сайын башкача болуп баратты. Болгондор да, жазылгандар да мүмкүн эмес нерселер болчу. Кантип ушундай болсун? Отурган жеримден да, жанымда отурган кемпирден да алыс бир жерде, башка дүйнөдө жүргөндөй сезип жаттым өзүмдү. Отурган жеримден да, жанымда отурган кемпирден да алыс бир жерде, башка дүйнөдө жүргөндөй сезип жаттым өзүмдү. Окугандарым оюмду чаташтырды. Мен окуган ар бир бөлүмдөн улам бир кызыктай окуялар, улам бир мүмкүн эмес нерселер баяндалып жатты. Мисалы, кыштын күнү жүзүм шагынан жүзүм терүү кантип болсун? Демек адам эмне гана кылбасын баары Аллахтан деп билиши керек экен да. Эгер ал ийгиликке жетсе, мен ийгиликке жеттим деген ойго кабылса, анда буттары баткакка баткандай тушалат. Демек, муну напси айттырып, напси кылган болот. Макул дейли. Ал эми Махмуд эфендини
жанагы тыгылган жеринен куткарган чын эле Кыдыр беле, Кыдыр алейхисалам беле. Кыйынчылыкка кабылган сайын ушундай адам келеби? Атүгүл күтүүсүздөн айтылган ырчы күтүлбөгөн жерден ушинтип адам айта алабы? Атиги күтүүсүздөн айтылган ырчы ыр менен дуба кылбады эле, караңыздар, уйкашкан күтүлбөгөн жерден ушинтип адам айта алабы? Ушулардын баарын ойлонуп отурганымда бет маңдайымдан жаш жигиттин жакындап келе жатканын көрдүм. Жанымда отурган кемпирге алыстан үн катты. Эне деди. Жүрүп кеттик. Эч кимиси жок окшойт деп ойлогон бул кемпирдин жакын адамы бар экенин көрүп аябай сүйүндүм. Туура эмес ойлоп алганыма кубандым. Баласы кемпирдин колунан алып, экөө колтукташып кетип баратышты. Бирок алар кетип баратканда кемпир бурулуп мени акыркы жолу карады. Эмнеге экенин билбейм, бирок анын көз карашынын салмагынан эзилип да, ыңгайсыз да болуп кеттим. Алар кеткенде мен да көпкө отурган жокмун. Досум менен макулдашкан убакыт жакындап бараткандыктан келген жолума түштүм. Бирок окугандарым жана тиги кемпир кетип бараткандагы мени караган көз карашы эсимен чыкпай жатты. Бир нече саат мурун отурган кафеге келдим. Ал жерде мени күтүп жаткан досумду көрдүм. Учурашып чогуу бастык. Кайда баратканыбызды билбейм. Досум менен жөн эле кете бердим. Эмне кылдың? Үйгө бардыңбы? Деди. Жок дедим. Бир аз бастым. Анан бир жерге отуруп тиги китепти кайра окудум. Андан ары эмне болду? Тиги Касым Махмуд эфендиге эмне болду? Напси ага дагы эмнелерди жасаттырды. Же эмнелерди жасоого тоскоол болду? Окуганымдын бирин калтырбай айтып бердим. Баарынан мурун Кыдырды көргөн жерин айтканымда таң калды. Кыдыр алейхисалам келип куткарган, Ушуну да сурайлы. Макулбу деди. Макул дегендей башымды ийкедим. Тик дөңсөөгө чыгып, кыска көчөлөрдөн өттүк. Булар мен билген жерлер, бирок кайда бараарыбызды биле албадым. Дагы 10 мүнөт жүргөндөн кийин мейманкананын алдына токтодук. Көгүлтүр Стамбул мейманканасы. Мен бул жака келе жатканда көзүмө урунган жер экен. Кандай кызык. Мейманкананын чоң жыгач эшигинен ичкери кирдим. Бул мейманканага караганда эски үйгө көбүрөөк окшош экен. Төмөнкү кабаты фойеге караганда эски чайкананы элестетет. Дубалдары каллиграфиялык такталар менен китеп текчелери менен кооздолгон. Кире бериштин оң жагынан маалымат алуу буручуна окшош жерди көрдүм. Ал жерде жаш бала отуруптур. Эртең менен ушул жерден өтүп баратып, эшиктин алдынан көргөн жигит ушул колунда дагы деле баягы китеп бар экен, окуп жатат. Ал бизди байкаганда жок. Бул жер башкача жер экен. Мейманканага келгендей сезилбейт. Бул жер мага өтө жагымдуу көрүндү. Өзүбүзгө окшогон, биздин үй сыяктуу мейманканага караганда эс алуучу жайга көбүрөөк окшоду. Төр жактагы үстөлдөрдүн бирине өтүп, жыгач отургучтарга отурдук. Бир аздан кийин жаныбызга бирөө келди. Досум ага: Керем деген киши ушул жерде иштейт экен. Ошол адамга жолугуу үчүн келдик деди. Ал барып китеп окуп отурган жаш жигитти чакырып келди. Ал да дароо биз отурган үстөлгө келип, кичипейилдик менен саламдашты. Кош келиңиздер. Мени сураган экенсиздер. Угуп жатам деди. Атам деди досум. Менин атам Ариф жөнөттү. Бир нече жылдар мурун бул жака көп келчү.
жакын досу бар эле бул жакта. Эртең менен кисин маектешишчү. Бир жолкусунда мен да чогуу келгем. Өмөр Бей деген киши болсо керек эле. Ошол кишиге жолуксак болобу? Жаш жигиттин көздөрү муңая түштү. Анын оюн түшүнгөнсүдөн бирок ал өзү айтты. Ооба, Өмөр ага. Бирок ага жолуга албайсыздар. Көз жумганына 2 жылдай болуп калды, деди. Жаткан жери жайлуу болсун. Аябай жаман болуптур, деди досум. Мен дедик үчөөбүздөн бир ооздон. Өмөр аганы эмнеге издеп жаттыңыздар эле? Деди Керем. Чындыгында өтө деле маанилүү иш эмес. Биз бир китеп окуп жаттык эле. Досум окуп жатат деп мени жаңсай көрсөттү. Мен жакында эле ал китепке аралашып калдым. Ал жерде напси тууралуу бир нерселери баяндалган экен. Мына ошону талкуулап, баарлаша турган кишини издеп келдик. Издеп калдык. Анан дароо оюма Өмөр ага түштү. Бирок жаман болгон экен. Карабайсыңбы? Минтип өтүп кеткенин, деди досум. Керемдин көздөрү балбылдап кетти. Эмнеге экенин билбейм, бирок биздин кеп ага жаккандай болду. Бир китеп дедиңизби? Деди Керем. Ооба, дедик экөөбүздөн жарыша. Раматылык Өмөр ага болгондо абдан сонун болмок. Бул ошол адам менен баарлаша турчу маселе экен, бирок мен да кызыгып жатам. Эмне болгон китеп экен? Эмне жөнүндө жазылыптыр? Досум мени түшүндүрүп бер дегендей мага ишарат кылды. Мен башынан баштап баарын айтып бердим. Казы Махмут эфенди эскичи Мехмет карыяны үштедени жана напсини үштеде Мехмет карыя Оля бабабыз жана напсини, бирок көбүнчө напсини сөз кылдым. Напсинин айткандарын, адамдын напси менен баарлашуусун, эмне мени кызыктырып, эмнени түшүнбөй жатканымдын баардыгын айтып бердим. Керем таң калдыбы же сүйүндүбү билбейм, бир аз токтоп ойлонуп калды. Ал ортодо чайыбыз да келди. Чайдан уурдап отурдук. Бирок менин көз карашым эрксизден мейманкананын дубалдарына жүгүрдү. Ар жерде ар кандай сыйкыр бар сыяктуу көрүндү. Бул жер тарых жыттанып, жашоо жыттанып турду. Андан да кызыгы китеп жыттанып жатканы көңүлүмдү бөлдү. Буларга мен жооп бере албайм го, деди Керем. Бирок Өмөр аганын жакын досу бар. Эски китеп базарында күркө иштетет. Кааласаңыздар ошол кишиге алып барайын сиздерди. Досум экөөбүз бири-бирибизди карадык. Анан жылмайдык. Экөөбүздүн бул таң калыштуу күтүүсүздүктөрдүн бизди алып бара турган жерине барууну каалап жаттык. Болбосо плансыз аткарылган иштерди жактырчу эмесмин. Күтүүсүз нерселери көңүлүм сүйчү эмес. Демек мен өзгөрүлүп баратат окшойм. Макул болдук. Чай ичип бүткөнчө бир аз маектештик. Анан үчөөбүз чогуу мейманканадан чыктык. Жарым саат жол жүрүп эски базарга келдик. Буруштагы көптөн бери турганы алыстан билинген эски китеп дүкөнүнүн эшигинен кирдик. Жердин баары китеп экен. Бут коерго жерди араңтап бараттык. Дүкөндүн төрүнө чейин басып бардык. Ал жерден китептердин арасына көмүлгөндөй китептер менен курчалап отурган карыяны көрдүк. Аппак сакалчан, мурдунун учуна чегин жеткен көз айнек тагынган улгайган киши экен. Ал өзүнөн да улуу эски китепти алып окуп жатыптыр. Карыя алгач бизди көргөн жок. Керем салам бергенче байкабады. Анан Керем салам берип бизди тааныштырды. Баарын айтып берди. Китепти кеп кылганда Керем сыяктуу карыянын көздөрү да кубанычтуу балбылдады. Кана балдар,
бул жакка келгиле деп баягы карыя нурлуна түшкөн көз айнегин өйдө көтөрүп жанына отургучтарды койду. Биз керем үчөөбүз аны тегеректей отурдук. Китеп сыяктуу Хусейин бейге башынан баштап баарын айтып бердим. Эмнени окусам бирин калтырбай баяндадым. Азиз Махмуд Худайыны үфтедени бардыгын. Бирок мен баарынан да напсини аны менен сүйлөшүп, эмнени шыбырап, эмнеге түрткөнүн көбүрөөк кеп кылдым. Мен айтып берип жатканда дагы чайлар келди. Бүгүн өтө көп чай ичкениме таң калдым. Демек биз түрктөр чай ичпесек өлөбүз деп ойлоп кеттим ичимден. Чайдан ууртап жатып мен окуямды уланттым. Үчөө тең мени берилүү менен тыңшай угуп жатышты. Баянымды айтып бүткөндөн кийин китеп сатуучу Хусейин бей бармагын эгине коюп сөөмөйүн жаагына такай бир аз ойлонуп отуруп калды. Андан кийин өсүнчө күбүрөндү. Азиз Махмуд Худайы напсисин өлтүрбөстөн өлбөгөн олия. Анан дагы бир аз ойлонуп калды. Бетиндеги бырыштар көңүлүмдү бурду. Көз айнегинин алкагындагы ширетилген сынык жерлерин, шамынын жамаачы жерин жанаттан бери эми байкадым. Шымынын дейте, шымынын жамаачы жерин жанаттан бери эми байкадым. Бул мага абдан сүйкүмдүү көрүндү. Абдан. Балдар деди. Силердин бул айтып бергениңер сонун нерселер. Муну менен бир олияны да эскерген болдук. Менимче силер айткан китептегилер чындык. Чындыгында эле ошолордун баары Азиз Махмуд Худайынын башынан өткөн. Албетте ойдон чыгарылган жана кошумчаланган учурлар бар. Бирок улуу адамдар кыйынчылыкты сөзсүз башынан өткөрүшөт. Улуулардын сыноосу да чоң. Кош, силер менден эмнени сурагыңар келет? Аллаху акбар. Үфтеде дагы Махмуд Худайы дагы Олия бабаларыбыздан экен, баардын. Аллаху акбар. Напси дедим. Даро. Напси деген эмне? Ал эмнелерди кылат? Адамдар менен чынында эле сүйлөшө алабы? Ушулар кызык болуп жатат мага. Ал мени карап жылмая чайынан ууртады. Мына, кара балам, деди. Биздин доордо жашагандар дүйнө деген нерсени атынан гана билишет. Биз кайдыгерлик доорунда төрөлгөн балдарбыз. Демек, эч нерседен кабарыбыз жок. Биз дүйнөнү биз үчүн берилген деп ойлойбуз. Ал тургай биздики деп ойлойбуз. Себеби дүйнө дегениң ар бир келген адамга мен сеникимин деп көңүл алган нерсеге окшош. Анан алардан баш тартып таштап кетет. Дүйнө деген сөз байыркы заманда жашаган адамдардын тилинде дүйнө дегенди гана билдирбейт. Дүйнө бул напси, дүйнө бул ачкөздүк, дүйнө бул арзуу, дүйнө бул текебердик, дүйнө бул кумар, дүйнө бул кек, өч, дүйнө бул жек көрүү. Башкача айтканда, эски адамдар дүйнөдө жашоо эмес, дүйнөдөн кутулуу керек деп билишкен. Ал эми биз үчүн дүйнө бул ээ болууга мүмкүндүк берген жер. Ал эми биз үчүн дүйнө бул ээ болууга мүмкүндүк берген жер. Байыркы замандын адамдары жашоону зарылчылык деп ойлошкон, бирок биз дүйнөнү зарылдык деп ойлойбуз. Жашоо деген ушул жер деп айтпаганыбыз менен ошентип жашап жаткандайбыз. Мына, ошол эски адамдар шайтан менен дүйнөнүн шериги бар экенине ишенишкен жана аны напси деп аташат.
Ал адамдарга шайтандын каалаганын кылдырып, дүйнөнүн убактылуу рахатын сүйдүргөн шерик. Напси сүйлөй алабы деп сурап жатпайсыңбы? Мына ошол напсинин дагы бир аты нафс натика деп аталат. Мына ошол напсинин дагы бир аты нафс натика деп аталат. Башкача айтканда, сүйлөгөн напси. Ал сенин ичиңде болуп, үндөр, сөздөр менен эмес, сезимдер менен сүйлөйт. Бул менде, сенде, ар бир адамда бар. Ал канча жашта болсоң да, кайда кайсы убакта жүрбө, ичиңде жашайт жана сүйлөйт. Анан мага ишенип кой, ал эч качан үнүн баспайт. Мисалы асырда мен силерге буларды айтып жатканымдай, ичиңерде бирөөнүн сүйлөп жатканын сезсеңер керек. Туурабы? Ичиңерден кандайдыр бир үндөрдү угуп жатасыңарбы? Деди да бир азга унчукпай калды. Өзүмдү ойлодум. Ооба, ичимде жанаттан бери сүйлөп жаткан бир үн бар. Бул жака чейин келүүнүн эмне кереги бар эле? Тааныбаган адамда эмне ишим бар дейм да? Каяктагы бир китеп үчүн кылып жатканыңды карасаң деген сыяктуу бир нече сүйлөмдөрдү түзүп жиберген үндү ойлондум. Мен булардын баарын угам, бирок адат болуп калгангабы билбейм, анчейин деле кызыга берчү эмесмин. Эми ошондо эмне кылышыбыз керек дедим. Биз байкашыбыз керек, деди эски китептердин сатуучусу Хусейн Хария. Напсибиздин айткандарына ушунчалык көнүп калгандыктан көңүлүбүз уккан менен өзүбүз эмнени укканыбызды байкабайбыз. Андан кийин биринчи кезекте напсини байкашыбыз керек. Анан ал бизге эң көп кол салган жерди билишибиз керек. Ар бир адам өзүн эң жакшы билем деп ойлойт, бирок ар ким өзү үчүн чоочун. Мындай учурларда адам өзүнө өзү таң калат. Ачык айтайын, балдар, ар кимдин өз ишеними же бурканы бар. Канчалык жок дебесин баары бир бар. Мына ошол напси биздин ичибиздеги буркандын борбору сыяктуу. Биякта буркандын чечмеленишин айта кетейинчи. Бут, ар кимдин өз бурканы бар деп атпайбы? Бул деген эмне экен? Бут жана буркан синонимдер катары берилет. Бут кыргыз тилине санскриттен Кытай тили аркылуу кирген. Кудайдан башка нерсеге ишенүү, сыйынуу деген маанини билдирет. Манас эпосундагы кытайлар бутпарас дегендеги адамдар деп айтылат. Бутпарас диндеги адамдар деп айтылат экен, Манас эпосундагы кытайлар бутпарас дининдеги адамдар деп айтылат. Ошондой эле бурканына сыйынып деп да айтылат. Ушул тууралуу болуп атат сөз. Ар бир адам өзүн эң жакшы билем деп ойлойт, бирок ар ким өзү үчүн чоочун. Мындай учурларда адам өзүнө өзү таң калат. Ачык айтайын, балдар, ар кимдин өз ишеними же бурканы бар деп ушул тууралуу айтты. Канчалык жок дебесин баары бир бар. Мына ошол напси биздин ичибиздеги буркандын борбору сыяктуу. Кайсы жагыбыз алсыз болсо, ал бизге ошол жактан кол салып, ошол нерсеге ишендирет жана сыйындырат. Мисалы, кээ бирөөлөрдүн бурканы атак даңк, кээ бирөөлөрдүн бурканы кумар, кээ бирөөлөрдүн бурканы акча, кээ бирөөлөрдүн бурканы көрө албастык, кээ бирөөлөрдүн бурканы бала чакасы же балким жашоосу. Булар напсинин бизге жакшы көрсөткөн нерселери. Ал эми ошол напси сүйгөн нерселерди Аллахтын бизге сүйдүргөн нерселеринен артык көрүү бул кылмыш. Ал эми ошол напси сүйгөн нерселерди Аллахтын бизге сүйдүргөн нерселеринен артык көрүү бул кылмыш. Эгер буркан Аллахка жакындоого тоскоол болгон нерсе болсо,
анда бизди Аллахтан алыстаткан нерселердин баары буркан болуп саналат. Биз бут барас эмеспиз, бирок баарыбыздын ичибизде бир бутубуз, бурканыбыз бар экенин билели. Мен таң калып отуруп калдым. Менин бутум же бурканым жок. Кудай сактасын, мен мусулманмын, альхамдулиллах дедим ичимден. Бирок муну ойлонбой кое албадым. Кызык, напсим мага эмнени көрсөтүп, мени Кудайдан алыстатып жатты болду экен. Ал муну кантип мага байкатпай кылат? Анын кылганын мен кантип байкай алам? Ар кимдин өз бурканы бар. Бул сүйлөм мен үчүн чоң сокку болду. Эски китеп сатуучу Хусейин карыя менен дагы көп нерселерди сүйлөштүк. Бирок көпчүлүгүн уккан жокмун. Кулагым угуп жатканы менен айтылгандарды түшүнбөдүм. Тиги сүйлөмдөрдүн оордугу мени эсип жаткансыды, түшүнө албай жаттым. Бир нече саат ошол китеп дүкөнүндө баарлашып отурдук. Андан кийин кетүүгө камындык. Дагы келип тургула деди Хусейин бей. Келер келбесимди биле албадым. Жылмайып гана тим болдум. Анан өз жолубузга түштүк. Эртеден бери болуп өткөндөрдүн ичинен оюмду жалгыз гана бир суроо ээлеп алды. Менин да маңдайымда напсинин дубалсымал тургузган Аллахка кеткен жолумду торогон бурканым барбы? Кечинде үйгө кеч келдим. Эски китеп бүркөсүнөн чыккандан кийин жалгыз баскым келип, бир нече сааттар бою басып жүрдүм. Денем чындыгында аябай чарчады, бирок эмнегедир акылым ойгоно баштагандай сезилди. Кызык, демек чынында эле ичимде сүйлөгөн бирөө бар. Мен болсо ал жөнүндө дайыма ойлонот экенмин да. Бул тантырактык, бирок коркуп жаткансыймын. Үйгө келгенде конок бөлмөгө кирип бир аз сыналгы көрдүм. Оюм китепте, окугум келди, бирок сыналгыдан айрыла албай жаттым. Кызыктуу деле нерсе көргөн жокмун. Эч нерсе көргөн жокмун. Бирок негедир тура албадым. Муну да напси кылып жатабы деп ойлодум. Кайра өзүмө таң калдым. Бирок чындыгында эле китептин бетин ачуу абдан кыйын болду. Кааласам да кыла албадым. Өзүмдү мажбурладым. Ичимдеги үнгө жеңилгим келбеди. Ичимдеги душмандын колуна түшкүм келбеди. Отурган дивандан шарт турдум. Сыналгыны өчүрдүм. Жон баштыгымдагы китепти чыгардым. Алгач бир жерге отургум келди, бирок кайра ал оюман кайттым. Себеби эгер отурсам, анда напсим уйкумду чакыраарын билдим. Бөлмөмдө ары бери басып китепти окуй баштадым. Акылымдан айнып баратат окшойм. Деп уш жерден 4-чү деңгээлдеги нафсиге жеттик. Бул дагы нафсинин түрлөрү тууралуу ойлар менен болгон окуялар тууралуу айтылып атат. Аллахым баарыбызды ошо нафсини тыңшап, ошону жеңүүгө Аллахым эле өз жардам берсин. Бир эле дүйнө, анан шайтан душман эмес, ушу напси да үч душмандан Аллахым өзү коргоп, өзү колдосун. Я Архамар Рахим, билип билбей алган күнөөлөрүбүздү кечир. Аллахым өзүң ыраазы болуп, өзүң ыраазы кылып, ката кемчилигибизди кечирип, уккандарыбыздан да, окугандарыбыздан да Аллахым ыраазы болуп, амал кылуучулардан кылып, өзү ыраазы кылсын. Амин. Я Архамар Рахим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дуасында эмнен жакшылыктарын сураса, Аллахым бизге да кабыл кыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дуасында эмнен жамандыгынан коргонун тилеген болсо, Аллахым өзүң коргоп, өзүң колдоп, эки дүйнө бактылуулардан кылып, өзүң ыраазы болуп, өзүң ыраазы кылып, өзүң кабыл кыл. Амин. Я Архамар Рахим. Я Архамар Рахим. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахым ыраазы болсун. Иншаллах кийинки күндөр улантабыз. Аллахым насип кылсын. Амин. Я Архамар Рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллахым амин деп алакан жаган ар бирисин дуа тилейбизди кабыл кылсын.